Урматтуу депутаттар, апта сонунда экс-президент Алмазбек Атамбаев Аксы окуясынын курмандыктарынын Куран окутуу маалында бир катар саясий билдирүүлөрдү жасап, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарынын атына дагы сөз тийгизди. Мындай учурларда Жогорку Кеңештин регламентине ылайык төрага жооп бериши керек. Андыктан кыскача кайрылууга уруксат бериңиздер. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, Кыргыз эли соңку 30 жылга жакын убакыттын ичинде авторитардык бийликтин ар түрдүүсүн баштан өткөрдү. Сиз айтып жаткан үй бүлөлүк кландык башкаруу 2002 жылы аксыздагы кан төгүүгө себеп болгон. 2005-2010 жылдары элдик революцияларга алып келген. Бийлик серисиндеги бир беткейлик, кошоматчылык жана коррупциянын гүлдөшү элибизди нааразы кылган. Өлкөнү сиз жетектеген 2011 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта бир катар жакшы иштер жасалды. Аны танбайбыз. Анын ичинде парламенттик демократияга карай кадамдар ташталды. Жогорку Кеңеште көп партиялуулук, ачык айкындуулук, плюрализмдин белгилери пайда болду. Бирок ошол эле маалда көптөгөн терс көрүнүштөр болгону, ири коррупциялык иштерге жол берилгени, Кыргыз элин карызга батырып, чоң долбоорлордун арты менен оңдогон сиздин жан жөкөрлөрүңүз байыганы, атүгүл бийликти узурпация кылуу аракети болгону, тилекке каршы сиз башкаруудан кеткенден кийин билинип отурат. Анын себебине дагы токтоло кетейин. Былтыр күтүлбөгөн жерден Бишкек тестиндеги авария бул стратегиялык объектинин оңдоп түзөө үчүн алынган 386 миллион долларлык кредит каяка жумшалган деген суроону жаратканын унутпасаңыз керек. Президенттиктен кеткениңизге карабастан, сиздин шакирттериңиз өкмөттү, прокуратураны, күч органдарын, бажыны, борбор каланы чеңгелине бекем мыкчып турган эле. Сиздин таасириңиз парламентке дагы сезилип турган болчу. Бирок ошого карабастан Жогорку Кеңештин сиз адаттагыдай булганыш сөздөр менен шыбаган депутаттары көз карандысыз комиссия түзүп, бир эле объектиден 100 миллиондогон доллар урдалганын аныктап чыккан. Тергөө органдарына бул ишти аягына чыгарууга тапшырма берилген. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө былтыр ушул маалда өкмөт отставкага кеткенин, бир эмес, эки мурдагы премьер-министр, өкмөт мүчөлөрү, мурдагы мэрлер, бажы кызматынын жетекчилери, жалпылап айтканда оңдогон таасирдүү адамдар камакка алынганын баарыбыз билебиз. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, Кыргыз элин карызга батырган парламент эмес. Чет элден келген гранттарды, кредиттерди өөнөп жеген бул парламент эмес. Бийликти ашыкча пайдаланып, өзүнүн оппоненттерине ар түрдүү кылмыш ишин токуп, куугунтуктаган бул парламент эмес. Жогорку Кеңеш мындан ары дагы көз карандысыз, мыйзамдын чегинен чыкпай иштөөсүн уланта бермекчи. Эл тарабынан шайланып келген, элдин мүдөөсү менен иштеген бийлик бутагы катары, эл өкүлдөрү катары биз ар түрдүү сын пикирлерди туура түшүнүп, элибизге ак дилден кызмат кыла бермекчибиз. Бизден кеткен кемчиликтер болуп калса, ал үчүн кайра башка бирөөлөрдү беттен албайбыз. Тескерисинче, катачылыгыбызды ачык айкын айтып, мойнубузга алып, оңдоп түзөп, алдыга кара жолубузду улайбыз. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сиздин экс-президент катары саясий маданиятка эле эмес, жөнөкөй адамдык сапатка жатпаган жана адатынча ачуу эмоцияга алдырып айтылган сөзүңүздү биз, Жогорку Кеңештин депутаттары, коррупцияга шектелип, айып айтылган жакын адамдарыңызды актоого аракеттеп баалайбыз. Бирок мыйзам алдында баары бирдей экенин унутпасаңыз. Айыбы далилденсе, мыйзам чегинде баары өз жазасын алат.
Кошумча айтарыбыз, жогорку кеңеш мындан ары да коррупцияга каршы, элдин, мамлекеттин байлыгын урдап жеген коррупционерлерге каршы бүгүнкүдөй принципиалдуу туруктуу позициясын карманат деп билдиребиз. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.